эске тутууну жакшыртуу үчүн намаз бар экен дейт. Ошол кандай окулат? Аны мен билбейт экенмин, бирок билбегеним ал чындап шариатта жок деген сөз эмес. Кажаат намаздар бар, 2 рекеттен окулунат. Салатул хажа дейт. О Кудайым, муктаждык намазын окуп атам, ушул деп ниет кылып намаздын акырында о Кудайым, ушул зээним начарлап кетти, зээнимди күчтүү кыла көр. Өзүңдүн ыйык сөзүң болгон Куранды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү куттуу хадистерин жаттоого, мына дүйнөлүк так илимдерди акылымды нурланта тургандай жалпы зээнимди илимге, билимге күчтүү кыла көр, жаттаганымды узак убакыт унутпай тургандай деп окула турган кажаат намазы бар. Анан атайын эсти жакшыртуу үчүн эс тутумду аны билбейт экенмин. Бирок бир маселе бар, мынакей мен биякта китап ала келдим. Бул өтө бир маанилүү китептердин бири. Эгер кыргыз орус тилине которсо жакшы да. Курандын мээнин 2 оң жана сол бөлүгүнө туура таасирин тийгизүүсү дейт. Атайын 2004-2006 жылдарда Чикаго университеттеринде изилдөөлөр жүргүзүлгөн, абдан чоң илимдүүлөрдүн алкагында, курамында. Ошо мээнин оң жагы эмнени, баягында эмне жумушта, эмне функцияны аткарат, мээнин сол жагы депчи. Анан ошол жерде бизге кереги бул китептен азыр эс тутумду жакшыртуунун эң эффективдүү жолу жана сиз сурагандай кажаат намазын окуп, аны менен биргеликте Куранды так даана үйрөнүп, колдон келсе арабчасын, колдон келсе анан ошол Куранды көп окуса, бул адамдын эс тутумун жакшыртып, адамды эрте туруп акылдан кетип алжып калбастан айткан сөзүнү, берген убадасын эске тутуп кала тургандай эң чоң бир касиет ушул Куран-ы Карим болмокчу. Мына ушул китептин 67 бетинде айтып атат. Азирети Анас, Аллахым ал кишиден разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төмөнкү хадисин алып келди дейт. Бул хадисти Ибн Ади деген алым Камил китебинде алып келип атат. Хасан даражасы менен далилге жарайт. Бирөө жарым кирим ана видеодон көрүп алып, бул алсыз хадис экен дебесин да. Не дейт? Мен таалламал Кур'ана, ким Куран-ы Каримди үйрөнсө, Куран-ы Каримди үйрөнүп, ошону дайым таштабай окуп жүрө турган болсо, күн сайын, анда маттаахуллаху биақлихи хатта ямут, ал адам бул дүйнө менен коштошуп өлгөнгө чейин дейт, кайтыш болгонго чейин анын акылын Кудай таалам күчтүү кылат дейт. Эс тутуму, акылы күчтүү деген сөз албетте ал эс тутуму күчтүү деген сөз. Ошого Куран-ы Каримди күн сайын окуп турсак, бул көптөгөн береке, жакшылыкты алып келет. Мына азыркы дүйнөлүк психология илимдеринде деле айтылынат да, адам жашы улгайган сайын көп китеп окуш керек. Эмне үчүн? Анткени китеп окуганда адамдын мээси иштеп, ошол эрте туруп эс тутумдан ажырабайт, сөзүнө бекем болот, башка бекем болот. Мына муну жакшы билип коюш керек да. Шарият менен жашаган, Куран-ы Каримди күн сайын окуган адам bizde Египетте бул жерде көзүбүз менен көргөн ушул 90, 80, 90дон өтүп калган устаздар ушундай бир сөздүн баягында сөздү шурудай тизип, мончоктой тизип, ирети менен эч бир нерсе алжып башка болбостон ушундай сабактарды айтып отурат, андайлар көп. Бул эмнеден кабар берет? Көп китеп окугандыктан, ден соолугуна көңүл бургандан, анан эң негизгиси мына Куран-ы Каримге мындай туура мамиле жасап, күн сайын аны барактап окуп тургандан.